3-4 оюнга күч сынашып жаткан мектептер бул Пушкин жана Нышанов мектеби болууда. Оюндун кызыгын биз менен бирге күзөтүңүздөр. Орунга ойноп жаткан мектептер булар 50-чү Нышанов жана 14-чү Пушкин мектеби. Оюнун шарты боюнча биринчи болуп скакалка секирүү оюнунан күч сынашууда. Нышанов мектеби бир упайга ээ болду. Шарт болгон теннис ракеткасы менен шарикти айлантуу оюну жүрүүдө. Эки команданын тең оюнчулары кызуу, жандуу катышууда. Эки команданын тең оюнчулары жигердүү катышууда. Секирүү оюну башталды. Командадагы ар бир оюнчу кап менен секирип, маарадан айланып өтүү шартын аткарышат.
Азыр болсо баскетбол тобун корчого түшүрбөй. Төртүнчү оюнга ойноп жаткан 52 жана 42 мектептердин арасында оюндардын 5 шарты болгон аркан тартышмай оюну башталганы турат. Нышанов мектебинин оюнчулары арканды өз тарабына тартып алып, дагы бир упайга ээ болушту. Эми азыр кыздардын оюну башталды. Нышанов мектебинин күчтүү кыздары арканды өз чайарасына тартып, дагы бир упайга ээ болушту. Ал эми оюндун акыркы жүрүшү болгон пара тебүү оюну азыр башталат. Анан мындан кийин ошону менен оюн жыйынтыкталат. Пара тебүү оюну башталды. Бул упай Пушкин мектебинде. Менен бул оюнда 50-чү мектеп жеңишке ээ болду. Мындан кийинки 1-2 орунга дагы дал ушул 50-чү жана 52-чү мектептер күч сынашат.
дал ушул оюндан уткан команда сонун финалга жолдомо алат. Ал эми бул оюнда биринчи, экинчи орунга кайсы командалар ойнойт деп турсаңыздар, номер 53 жана 52 мектептери күч сынашат. Кызыктын баары эми башталды. Биз менен бирге күзөтүп барыңыз. Команданын катышуучулары ушунчалык берилүү менен оюндун эрежесин бузбастан аткарууга аракет кылып жатышат. Ыкчамдык албетте эске алынып, азыр бул оюнда ким мыкты көрсөтөт болду экен деген суроо бардыгыбызды арбап атса керек.
Эсиңиздерге сала кетсек, 1-2 орунга ойноп жаткан командалар 50 жана 52 мектеп болууда. Азыр болсо оюнун шарты боюнча 4-чү болуп баскетбол тобун торчого түшүрүү оюну жүрөт.
сіздердің назарыңыздарда финал ойыны болды. Албетте ойында бирөө утулат, бирөө утат. 50 жана 52 мектептин ойынының жыйынтыгында 52 мектеп жолдомо алды. Бардыңыздарды куттуктайбыз. Кийинки эфирден сак саламатта көрүшкөнчө аман туруңуздар.